Бишкек шаарынын 51 жаштагы тургуну Таалай Кадыров бала кезинен бери автоунаанын урдуна шайтан араба колдонуп келет. Мурдагы арабасынын эскирген тетиктерин алмаштырып олтуруп, ушул шайтан арабаны сатып алганына 5 жыл болду. Тоғыз-он жашынан бери велосипед менен жүрөм, постоянно. Коомдук транспортко деле көп түшпөйм. Кичинекей кезимден бери ушу велосипедден түшпөйм, велосипед менен постоянно жүрөм. Кадыровдун өмүрүнүн жарымынын көбү ушул шайтан араба үстүндө өтүптүр. Базарга, жоро жолдоштору менен жолугушууга, той маарекелерге шайтан арабасы менен барганды адатка айланткан. Күндө жумушка 3-4 чакырым алыстыкка шайтан арабасы менен каттайт. Охрана болуп атасызды. Макул келсе айтып коеюн азыр. Каарманыбыз мектепте окуп жүргөн кезинде форма кийип, аскер кызматкери болууну кыялданчу. Бирок жашоонун өйдө ылдыйынан улам жогорку окуу жайда окубай калган. Анткени менен баарына шүгүр деп азыркы жумушуна топук кыларын айтат. Биринчиден ден соолукка жакшы, абдан жакшы ден соолукка. Любой жерге кете берем. Бензин сурабайт. Только оң болсо болду. Башкалар унааларын бат-баттан алмаштырууга кызыгышса, Кадыров шайтан арабанын жаңы түрүн сатып алууга кызыгат. Кайда иштебесин кесиптештерин сергек жашоого кызыктырып келет. Мен айтат элем, жаштарга, мен курактууларга велосипед эле тээп жүргүлө. Биринчиден чөнтөгүңөргө да неме болот. Экинчиден ден соолук. Аба да таза болот. Шайтан араба алысты жакын кылат. Велосипед менен жүрүү ыңгайлуу, бат, ден соолукка пайдалуу гана эмес, азыркыдай кризис мезгилинде үнөмдүү, дейт Таалай Кадыров.